Кыргыз Республикасында кабыл алынган жазык процесстик бузуулар жөнүндө кодекс жана жоруктар жөнүндө кодекс мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардамдар жөнүндө мыйзам менен өз ара тыгыз байланышта иштеп баштады. Жаңы жазык процесстик кодекс боюнча кылмыш кылууга шектүү адамды кармаган учурдан баштап жактоочу коштоп жүрөт. Кармалган адам өзүнүн жактоочусу жок суракка алынуусу мүмкүн эмес. Ал эми ал жок болгон учурда мамлекет акысыз жактоочу менен камсыз кылат. Баш коргоо чараларын колдонуу, тергөө өндүрүшү, соттук кароолор учурунда да жана сот тарабынан тиешелүү чечимди кабыл алууда да бул ишти аягына чейин коштоп жүрүүчү жактоочунун катышуусу менен ишке ашат. Мамлекеттик жактоочу мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам борборунун реестринен сунушталат. Анын кызматтары акысыз болот. Мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүү аз камсыз болгондорду, социалдык жактан аз камсыз болгон жарандарды акыйкат соттук кароо жана сапаттуу юридикалык жардам көрсөтүү менен камсыз кылат. Аталган этапта акысыз укуктук жардамдын эки түрү иштейт. Кылмыш иши боюнча укуктарды жана мыйзамдык кызыкчылыктарды коргоо жана консультативдик укуктук жардам. Кыргыз Республикасынын бардык жарандары, чет элдик жарандар, жарандыгы жок адамдар жана качкындар консультативдик жардам алуу укугуна ээ.